Матлюба Хакимова көзүнүн көрүүсү боюнча биринчи группадагы майып, бирок ал буга карабастан кыска убакыттын ичинде чүчпара чыгаруучу чакан цех ачууга жетишкен. Ишкананы иштетип баштаганына 1 ай болду. Ал азыктын түрлөрүн жасаганды өздөштүргөн. Бардыгын эч кимдин жардамысыз аткара алат. Кадимкидей базарга барып, керектүү азык-түлүк сатып алып, камыр жууруп, жайып пельмен түйөт. Азыр мен болсо даяр камыр жууруп алып, ошону жайып жатам. Атайын камыр жайган машинада. Өзүмө керектүү эмеде калыңдыкта. Ол жерде эмелери бар атайын. Насадкаларычы, размерлеричи, өзүнчө ар кандай миллиметрда. Ошол өзүмө керектүү размерге өлчөмгө коюп, азыр мен камыр өткөрүп атам. Азыр уже камырым буюрса эметип калды. Даяр болуп калды. Азыр бир жолу өткөрүп, анан кесип, уже пельмен түйсөм боло берет да. Негизи аз заказ болгондо, аз эле түйө турган болсом, мен өзүм эле жалгыз иштей алам да. Жалгыз иштесем болот. Анан көбүрөөк болуп калганда жардамчы кыздар бар. Хакимова кесиби боюнча мугалим. Ал Улуттук университетиндеги математика, информатика жана кибернетика факультетин артыкчылык менен бүтүргөн. Окууну бүтүргөн соң айылдагы мектепте мугалим болуп эмгектенген. Бирок барган сайын көзүнүн көрүүсү начарлап, жумушуна тоскоолдук жаратып баштаган. Акырында көзү көрбөй калгандан кыйналып, Бишкекке келип азиздер үчүн атайын окууларды издеп, жаңыча жашоого үйрөнө баштаган. Мен баштан эле билем, диагнозум ушундай болчу. Уже жашым чоңойгон сайын зрениям начарлап, акырда көрбөй калышым мүмкүн деп айтышкан болчу да. Ошо лечение алып турчумун, бирок лечение алган менен албаган айырмасы жок болчу да. Очки таккан такпагандын делечи. Анан университетти аяктап, айылда мектепте иштеп жүрдүм. 2 жыл иштедим, 2 жыл өзүм жазып, өзүм окуй алчумун да. Же ошол деле таасир этиби, уже анан акыры уже 3-жылдан баштап эметпей калдым да. Көзүм көрбөй баштады. Анан коллективим аябай жакшы болчу, ал жерде дагы мага атайын бир мугалимди бөлүп берип, документациямды жазып берчи мага. Мен диктовать этип айтып берчүмүн. Контроль, текшерүү иштерин, жана айланма диптер болот да, ошолорду да үйгө алып барып, үйүмдөгүлөр жеңем, байкем, апам болуп, аларга диктовать этип айтып берип турчумун. Же болбосо алар ушундай деп окуп берчи, мен угуп, туура эмес деп ошентип иштеп жүрдүм да. Бирок аз эле саат менен иштедим, аяктады элечи, анткени көп саат менен иштей алган жокмун да. Матлюба Хакимова алгач көзү көрбөй калганда баарынан дагы коомчулукка аралашуу кыйын болгонун айтат. Ал башкалардын ага боору ооруп, аяр мамиле жасоосун каалабайт. Мен жашоом азыр мисалы үчүн 2 бөлүктөн турат десем болот да. Көзүм көргөндөгү жашоом, көрбөгөндөн кийинки жашоом депчи. Мисалы үчүн мен көзүм көрбөгөн адам өзүм кандай болсоң ошол нерсени кабыл алышың керек экен да. Сен көзүң көрбөйбү, демек көзүң көрбөйт. Ошо чөйрөңдү дагы ошол нерсеге көндүрүшүң керек экен да. Бул болгон эле, аны чоң проблема катары кабыл албай, аны бир кандайдыр бир өзгөчөлүк катары кабыл алсаң, ошондо сага жеңил болот экен да. Жаныңдагы сени курчаган жакындарыңа дагы ошол нерсе жеңил болот да. Каарманыбыз учурда 2 жумушта иштейт. Бул чакан цехти иштеткенден тышкары Бишкектеги белгилүү ресторанда эмгектенет. Азыр түшкөн тапшырыктарды аткарып коюп, экинчи жумушуна жөнөмөкчү. Айтымында чүчпаранын түрлөрүн жасаганды да дал ушул ресторандын ашпозчуларынан үйрөнгөн. 9 ай болду. Ушу шаардагы белгилүү бир ресторандардын биринде пельмен чыгарган цех бар, полуфабрикат даярдаган. Ошол жерде иштедим. Ал жердегилер мага аябай чоң жардам беришти, анткени бүт кошулмаларын кантип даярдаш керек, бүт нерсени үйрөттү да мага. Ошол жактан мен уже даяр кылып чыгарышты. Мага эң чоң жардамы ошол болду. Алардын кантип түйүш керек, түйгөндү бүт баарын үйрөтүштү да. Камырды даже кандай этти тандаш керек, этти кантип чыгарат, мясорубкадан кантип өткөрүш керек. Ал жака негизи Кыргыз Азиздер Федерациясы бар. Ушундай бизге окшогон көз көрбөгөн балдар кыздарды окутуп, өз алдынча жашоого үйрөтүп, жумуш менен камсыз кылышат да. Ошолор аркылуу киргейм ал жака. Негизи эле бизде мындай да, ишенишпейт да, ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар иштей албайт депчи. Негизи мен өзүм ойлойм да, ошентип
мен ошол эмени стереотип деп коет го, ушундай стереотипти бузуп, то что мага ушундай мүмкүнчүлүк беришти. Ошол жакта мен мындай көрсөтө алдым да. Башында барганда эч нерсени билчү эмесмин да. Үйрөндүм, жасай алдым. Алар деле уже ишенип калышты, то что көз көрбөгөн киши деле бүт нерсени өзү эч кимдин жардамы жок эле жасай алат депчи. Мисалы үчүн мага керектүү продукцияларды дагы мен базардан өзүм эле алып келе алам да. Хакимованын жеке ишин ачууга эл аралык уюмдар жардам берген. Бирикме биздин каармандын ресторанда чучпара түйүп иштей турганын угуп, ага өзүнчө цех ачып берүүнү колго алган. Бардык керектүү жабдыктар менен камсыз кылгандан соң мына бул имараттын 5 айлык арендасын да төлөп берген. Бул цехти деген мен ошол ресторанда иштеп атканда тааныштарым аркылуу араптарга жолугуп калдым. Ошонун не жумуш аткарасың деп, каякта иштейсиң деп, ошонткенден ушундай жасап иштеймин, пельмен түйөм деп. Ошентсем анан ошолор өздөрү сунуш кылышты да биринчи. Биз сага ушундай шарт түзүп берсек, сен өзүң иштете аласыңбы депчи, өзүң алып кете аласыңбы, ушундай чакан бизнес эме кылып берсек деп. Анан мен ойлонуп көрүп макул болдум. Өзүмдү сынагым келди. Колумдан келеби, чындап эле ушул нерсе жасай аламбы, кыла аламбы депчи. Ал өндүргөн азыктар башкалардыкынан натуралдуулугу менен айырмаланарын айтып, продукциясын кеңири жайылтып, коомчулуктан ири тапшырыктарды алсам деп кыялданат. Буну азыр түйүп бүттүм. Анан буну азыр морозильникке салып, буну тоңдурабыз. Пельмендерди меники башка пельмендерден өзгөчөлүгү бүт натуральный азыктардан жасалат. Анткени мен жана сулпет алам өзүм. Мясорубкадан өзүм өткөрөм. Пияз, анан мурч, туз эле кошулат, башка эч кандай кошумча эч нерсе кошулбайт. Камырым болсо высший сорттон жасаймын, жумурткага эле жууруймун. Ден соолукка пайдалуу, аябай даамдуу деп өзүм жан дүйнөм менен берилип жасаймын. Бул болсо равиоли. Бул болсо бул дагы ден соолукка аябай пайдалуу, даамдуу, диета кармагандар, анан мисалы үчүн бул деген шпинат бар ичинде. Ал ичегилерге, ички органдарга аябай пайдалуу. Голландский сыр кошулат, тооктун эти кошулат, куурулган пияз кошулат. Бул дагы аябай даамдуу. Көбүнчө айымдар сүйүп жешет, жакшы көрүшөт аябай. Бул жакта бул болсо вареники, бул вареники картошка менен, ичинде болсо куурулган пияз менен картошка бар, картошка пюреси. Булардын дагы ден соолукка эч кандай кошумча нерселер кошулган эмес, ден соолукка пайдалуу жана даамдуу. Кичинекей балдар аябай сүйүп жешет, жакшы көрүшөт. Кандайсың, Манас? Матлюба негизги максаты акча табуу эмес, коомго пайда келтирүү экенин белгилейт. Ишкерчиликти мындан дагы кеңейтип, мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарды иш менен камсыз кылуу максатын көздөйт. Бир нерселерден бирөөлөр себеп болуп, мисалы үчүн мүмкүн сиздер себепчи болуп, эме табылып, түбүн клиенттер табылып, эметип калар да. Анан мисалы үчүн ошо доставка дейт, доставканы мисалы үчүн мен өзүм оюмдап, анын мисалы үчүн эме колясочник балдар, кыздар бар, машина айдашканчы, ошолор доставка кылып иштесе болот, эмелерди ачсам болот өзүмө, баракчалар азырынча ача элекмин, азыр ойлонуп атам ошол. Ошол анан продукциялардын дагы ассортиментин көбөйткүм келет. Азыр мен өзүм акчама, анан өзүм жалгыз эки эле кыз иштейбиз, ошон үчүн мындай аз эле эмеси аз да ассортиментчи. Түрлөрүн көбөйтүп, мисалы үчүн котлет, фрикадельки да ошол сыяктуу нерселерди кошсоң да болот. Аябай чоңоюп кетип, буюрса өнүгүп кетсе, анда улуттук тамак аштарды кошсоң деле болот да, мисалы үчүн чучук, бижи дегендейчи.